Саламатсыздарбы, кадырман биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга карап аткан таңда кайрадан ысык салам айталы. Таңкы регион телеканалында сиздер менен бүгүн 24 мартта кайрадан эртеменки эфирден жолукканда кубанычтабыз. Албетте. Кесиптешим Кубаныч, ошондой эле мен жазгыл буюрса сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Кесиптеш негизи Кыргызда жыгаччылык өнөр байыртадан бери эле биздин Кыргыздын аталары аздектеп, андан сырткары мурас катарында өзүнүн уулдарына, балдарына дагы өткөрүп берген. Андан сырткары жыгаччылык бул көркөм өнөрдүн бир түрү болуп эсептелет. Демек, бүгүн биз студияда жыгаччылык өнөр туурасында сүйлөшөбүз, жыгач уста туурасында сүйлөшөбүз. Анан дагы бүгүн биздин студия өзгөчө жыгач идиштерге толуп кулпуруп турат. Анткени бүгүн бизде жыгач уста, жыгаччы Нурхалил Арзыматов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Салам алейкум. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, Кудайга шүгүр. Эртең менен турганда. Өздөрү кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Таңыңыз менен агай. Мына жыгач деп калдык агай. Негизи баягы ушул өнөрдү канча жыл болду аркалап келатканыңызга? Бул өнөрдү негизи мен өзүм кесибим буга туура келбейт болчу. Өзүм ар жактан бир кичине бир кызыгуум болот эле, ушундай бир жыгач нерселерге жактадан чоң атабыз кичине уста болчу, ошолордун өткөнбү. Анан 3 жыл болду. Ошо кичине өзүм башталганда негизи мен жыгач идиш жасайм деп эле, жөнүнө бир буюмга ручка жасайм деп баштагам да. Ал үчүн аппарат өзүм куруп чыкканмын, бир токарный аппарат деп коет, ошону өзүм жасап чыкканмын. Анан ушу ручка жасадым биринчи, бир буюмду сапташ үчүнчү. Анан кийин ошодон эле ушундай уланып кетти да. Анан туугандар, кеңеш бергендер көп болду, ушундай жасаа болгон келет экен депчи. Негизи эле өзүм көп кызыкчумун ушундай нерселерге. Бузулган буюмдун кармагычы чапташ үчүн, кайра жасаш үчүн ошондон башталып кетти. Ошондон башталып кетти бул нерсе. Сонун экен. Кесиптеш жактуу караңызчы. Негизи жыгаччылык өнөр деген эмне өзү? Жыгаччылык өнөр бул эми биздин өзүбүздүн улуттук негизи буюмдарыбыздын көпчүлүгү эле ушу жыгачтан башталган да. Жыгач өнөрүн жасаш үчүн ага да бир шык керек болгон. Жөндөн барыбыз эле кармап эле жыгач жасап бир нерсе жасап кетиш кыйын, анын кебин келтириш кыйын. Анан эми жыгач өнөрдү ушул бир көркөм өнөрдүн бир түрү бул деле. Жыгачтан билесиздер, эми канчалаган Кыргыздын буюмдары жыгачтан болуп келген. Темир дегенди пайдаланган эмес, таш дегенди эми ташты пайдаланса башка нерсе пайдаланган, негизи пайдаланышкан эмес да. Ошондой болгон. Жакшы. Негизи агай жыгач усталар айтып коет да, ар бир жыгачтын өзүнүн сыры болот, анан жыгачтын эбин билиш керек, анан ошол эбине жараша идиш аяк жасайсыңбы, бир колдонуучу буюм тайым жасайсыңбы, аны ошол жыгачтын эбине, анан сырына карап, касиетине карап деп коет да. Эми кандай касиеттери болот жыгачтын? Эми бул жыгач деген нерсе ата бабабыз ушундай бир жакшы нерселер бизге калтырган экен. Жыгач негизи биздин Кыргызстанда жаңгак эң негизги жыгач болуп эсептелет да. Андан башка эле жакшы жыгачтар көп. Бирок аларга мындай жеткиликтүү эмес да аларчы. Жаңгак сапатынан, сапат жагынан, өзүнүн мындай экологиялык жактан тазалыгы, анан ден соолукка да жакшы, анан көпкө чыдамдуулугу дагы жакшы. Бирок негизи келип катуу жыгач. Анан ошол эле мезгилде андан кийинки сап башында бизде карагачты пайдаланышат. Бизде түш тарапта кара жыгач деп коет, карагачты көп пайдаланышат. Андан башка өрүктү көп пайдаланышкан. Эми ошол ар бир жыгачтын өзүнүн бир сырлары, кереметтери бар да. Ошо боюнча кичине айтып берейин да. Мисалы үчүн жаңгакты, мына алардын баары жаңгак, бул жерде көп эле жаңгактан салган. Мен негизи ушу жаңгакка көп басым жасайм дагы, ошон үчүн жаңгактан жасайм да. Биринчи мына түзүлүшү, көрүнүшүндө түзүлүшү эми Кудай тааладан берген бир өзүнчө сап немелер бар экен, түзүлүштө бир сонун болуп чыгат да. Текстурасы деп коебуз го. Ошону аябай жакшы чыгат. Анан өзү катуу болот, өтө эле катуу жыгач болот бул делечи. Эми дубту катуу дейт. Эми бизде дубка андай эле көп немес, анын үстүнө дубту баягы капризин деп коет го, эмне деп коет, ошондой болуп калат, кичине капризин жакка. Кыйыныраак, татаалыраак жасаш болот негизи. Негизи жаңгак эң эле көп пайдаланганыбыз. Эми кереметин караңызчы, атайын мындай ичине оюмдарды жасабайсың, өзү ушундай ар бир идиш өзгөчө бир сызыктар менен, ошондой болот. Оюмдар менен чыгат.
ар кимиси ар Бул аябай катуу жыгач деп калдыңыз агай. Негизи ушул форманы чыгарыш үчүн кандай кылыш керек? Бул катуу жыгач өзү катуу болгондон кыйынчылык болбойбу? эчин оюш керек, канча убакыт кетет. Бизге мына ошого чейин мен карагач тууралуу кичине айтып берейин да. Мына бол экен карагач, мына бол, мына карагачтан, мына бол чоң идиш дагы. Карагачта катуу жыгач. Бирок катуу болгону менен бул мындай ошол эле мезгилде борпоңдук да жагы бар да. Өзү катуу жыгач негизи. Мындай иштетишке катуу. А бирок өзү борпоңураак болот да, бир мындай жарылып кетиши мүмкүн, же сырып кетиши мүмкүн дегендей анан бирок ийкемдүү, аябай ийкемдүү болот. Каалаган форманы, каалаган нерсени чыгарса болот да. Негизи ийкемдүү. Ошон үчүн бай жыгачтардын көп эле басымды карагачка жасайт, карагач мындай жеткиликтүүрөөк дагы, табыш оңоюраак дегендей. Анан өрүк бар, өрүктү атабыз аябай жакшы кадырлап барып да өрүктү пайдаланып келген, бирок өрүк дагы кичине татаалыраак. Себеби буну татаал жери кайсы жеринде аны кургатыш өтө маселе жаратат да. Аны оңойлук менен эле мына жаңгакты же карагачты кургатып койгондой эле кургатып коюш мүмкүн эмес буну. Буну биздин атабыз кантип кургатышкан, кыркып, аны азыраак күндө мындай салкын жерде кармап, андан кийин баягы кыкка көмүшкөн. Комузчулар бул жакшы билишет, комуз өрүктөн болот да, көбүрөөк жаңгак менен өрүктөн болот комузчу. Ошону пайдалангандар жакшы билишет, өрүктү ошо кыкка көмүп, канча өзүнүн убактысы бар. Ошол убактысы туура эмес болсо дагы бузулат. Кыскасы атабыз ушунчалык мээнет кылышкан биздин жыгач идиштер үчүн, жыгач буюмдар үчүнчү. Өрүк аябай жакшы негизи. Бирок кичине ага мындай жеткиликтүү болбогондуктан көп пайдадан албайбыз анычы. Аны айттым го, жолдору да, кургатыш жолдору да кичине татаалыраак bununчу. А негизи ушу карагач менен эле жаңгакка көп басым жасайбыз да. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде мына ошондой жыгач устачылыкка кызыксаңыз же болбосо үйүңүзгө өзгөчө куда тоскондо же сыйлуу конок тоскондо жыгач идиштерди издеп жүргөн болсоңуз, биздин конокко кайрылсаңыз болот экен, же болбосо сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо экран астындагы номерлерге калтырсаңыздар болот. Ооба, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Анан кайталап айтмакчыбыз, сүйлөп жөнөтсөңүздөр болбойт, анан чалууларды кабыл ала албайсыз, урматтуу телекөрүүчү. Ооба. Ар эфирде эле болбойт деп айтабыз, болбой эле анан биздин телекөрүүчүлөр чала берет, сүйлөп жибере берет. Болгону гана кат жазыңыздар, Анан эми бул жакта атайын билинип турат да, сырты жалтырап турат, бул жалтырабай турат, анан кантип ушинтип жалтыратып аласыздар, эмне иш аракет жасайсыз дегеним да. Бул нерсени жалтыратыш үчүн биринчи өзүн аябай тегиз, жакшы штифовка деп коет баягы мындай иштеткенде таза жакшы иштетиш керек. Андан кийин бул жалтырап калган себеби ага атайын лак болот. Лак беребиз агачы. Сырдаганда лак менен сырдайбыз. Анан булар ушундай болуп турганы биз эми күнүмдүк пайдаланганда кесени, моундай тарелкаларды, менажницаны, мына ошол нерселерди күндө пайдаланабыз да, аларды толук эле эч жерине лак бербейбиз. Экологиялык жактан таза болсун деп эле май менен, атайын май менен беребиз бардычы. Анан жаңгак боюнча да кичине бир нерсени унутуп кетиптирмин. Жаңгакты өзү 3 бөлүккө бөлүнөт да. Тамыры өзүнчө башка мындай баланат. Андан кийин тамырдан үстүнкү бөлүк, андан үстүнкү бөлүк болуп башка болуп чыгат да. Мисалы үчүн мына ошол жерден үстүнкү бөлүгүнөн салып атат, бутакка чейинкичи. Ошол бөлүгү ушундай идиштерге жакшы пайдаланылат. Андан кийин мына жерде дагы бир буюмубуз бар. Мына бул жаңгактын тамырынан салган, мына көрүңүздөр, текстурасы башкача болчу. Дегенде такыр башкача текстурачы. Бул мындай сызыктары жок болот экен, башкача болот барчы. Жеңил да болот экен. Тамыры жеңил да болот. Ошол үчүн ал аябай бай каптешип, мамлекет тараптан иштетпегиле, казбагыла тамырын деп атышпайбы? Аябай баалуу болгондуктан, ушуну мага бир тууганыбыз өзүнүн огородундагы ушуну кургатып койгон экен, алып кетип берген да. Жалдап атып бир дос бала. Анан ошодон жасадым эле. Буга биз эми жетпейбиз, мындай жок бизгечи. Аябай табыш кыйын, мамлекет тараптан тыюу салынган буну казганга. Бирок туура негизи. Казбаш керек, бир тамырын алыш үчүн бир килтеген жаңгакты казбаш керек болот. Туура эле көрөбүз аны. Бирок негизи кооз болуп, аябай баалуу буюм болуп чыгаттырчы. Анын үстүнкү бутак тарабы эми андан көп нерсе жасабайт, бирок алар дагы мындай формасы, түсү башкачараак чыгат үстүнкү немечи. Анан дагы айырмачылыгы, мына биздин Кыргызстанда түштүк менен мына чүйдүн жаңгагынын айырмасы бар да. Мына буюмда көрүнүп тургандай, ортосу кара,
Бул клейлеп салганды. Атан клейлегенде ортосу кара, бул жалалап аттын жаңгагыныкы. Бул азыр бул жерде эки жаңгак бар. Эки жаңгак бар. Мына ачыгыраак цветте турганда, түстө тургандар булар биздин чүйдүн жаңгагыныкы. Ушундай өкөндө айырма бар. Өкөнү кантип кошосуздар ага? Булар да ажырап кетпейби, кантип коштуңуздар? Клей менен эле клейлейбиз. Бирок анын клейдин да өзүнүн бир түрлөрү болот. Тамакка пайдаланганга болот, же болбосо болбойт. Анан көпкө чыдайт, ысыкка чыдамдуу клейлер болот. Ошордун ушу тамакка пайдаланганга мүмкүн болгон клейлерди пайдаланат, бирок бышчыгалар. Аябай мындай ден соолукка зыяны жок да. Жыгач буюмдардын үчүн мындай бир жакшы бааланганы, буларга тамак менен аралашканда эч кандай нерсе бөлүнүп чыкпайт. Бул табигый таза буюм болгондуктан бөлүнүп чыкпайт. Айтып атпайбы, пластиктен бир нерсе ичпегиле, ал тамак менен аралашканда андан бир уулуу зат бөлүнүп чыгат деп атпайбы? Жыгачтан андай катер эч нерсе жок да. Жыгачтан бөлүнүп чыкпайт андан. Ден соолукка зыяны жок, экологиялык таза. Анан бул жерде 5 бөлүктөн турат экен, мисалы, урматтуу көрүүчү, жаңгак, мейиз, курут, кургак жемиштер бар. Ортосунда да ортосунда кичинекей бар экен. Сонун экен. Демек бул менин колумдагы бир эле жаңгак, же бул да уланган? Балда экөө болуш керек. Экөө. Башка бул башка болбойбу? Атайын кооздук үчүн мына ушундай жасалып турат. Жакшы. Анан агай бул зыяндуулук деп калбадыбы. Негизи эле азыркы учурда пластик болуп атпайбы? Көбүнөсүчү. Анан таза, натуралдуу ушул жаңгактын дарагын багын айтып калдыңыз. Анан негизи эле кайсы ушул бактар зыян алып келиши мүмкүн адам баласына? Эми бул жыгач боюнча мен өзүм кесибим жакшы, бул боюнча болбогондугу үчүн толук айта албайм, бирок жаңгак бул эч кандай бир дагы зыяндуу нерсеси жок. Сиз өзүңүздөр эле билгендей, жаңгакка курт түшпөйт. Алар баягындай бир нерсе бөлүп чыгарат экен болгондо. Анан зыяндуу билбейм, мен жыгачтан зыяндуу андай эле жокко дейм, мен оюмчачы. Жыгачтан негизи ушул жыгач зыяндуу деп эч нерсе айрыкча ошо идиштерге пайдаланган боюнча мен андай укпадым да, бир элечи интернеттерден эле же башка маалыматтардан эле андай бир зыяндуу деп эч нерсе укпадым. Андай жыгачтан мен оюмча зыяндуу жок деп ойлойм. Агай, анан бул жакта бул эт тарткангабы, бул жакта дагы чоңу турат. Аркарлардын мүйүздөрү менен кошо жасалыптыр, өзгөчө бир буттары менен өйдө көтөрүлүп тура турган идиш экен. Бул нерселерди жасаш үчүн мен атайын өзүмдө аябай катуу изденгеним жок негизичи. Баштаганда айтпадым, бир жөнөкөй эле сап жасаш үчүн баштадым. Андан кийин кесе сап көрдүм. Кесеге чейин баягы кыргыздын бир неме бар го, кымыз бышкан, бизде бишкек деп коет. Бишкек бар эле, бишкек дейт ошол. Бишкек жасаганымда илгери бир жүрүп айылда. Ошондо бир кол менен жасаганмын да. Балта бир нерселер менен жасаганмын. Анан ошону бир жыгач менен иштеп алсам, иним баягы мен бишкек жасадым, илгери мен өнөр болгон экен. Ошону илгери өнөрүм өрүштүрүп да. Ошол кайсы жакта эмне болсо мен пайдаланып атабыз деп, ал 20 жыл ашты болсом, кичине болбой барат, ошону жаңсап берсеңиз болмок деп калды. Анда жакшы экен, мен азыр как раз ушу бир неме станок болгонмун. Ошо мен жасап көрөйүн, жасасам жасадым да. Мен колуман келет окшойт, анан жасап берсем эле кошунасынын арт кошунасы, бул досу, тиги тууганы болду, анан кийин мен оңор эмес бишкек жасап айылга жөнөтүп калсам болот. Жөнөтүп калып атпаймынбы? Анан алар айрымдарына сатышыптыр, айрымдар мындай болуштур. Ошодон анан кесе сап көрдүм, ошентип анан пайда боло баштады. Анан бул идиштерге ошол менин бир карындашым, өзүм бир тууган карындашым Айзат деп сүйлөшүп атып эле, сиз мына немеден казактардан бир астабыдай нерсе чыгып калды, буттар менен экен, кеселер жасап атасыз, аны жасап атасыз, аны сиз жөн эле жасайсыз деп калды. Кой карындаш, мен өзүм биярда жетишип атат, кой мен жасабайм десем болбой эле, жок жасаңыз, ошо сиз жасайсыз деп калды. Сүрөтүн жөнөтсөм, сүрөтүн жөнөтүп калды. Мынасынын сүрөтүн жөнөттү. Эми 3-4 сүрөт жөнөттү, мына ондайлар сүрөт жөнөттү. Анан ушу баарында колуман келип турат, ушу бутуна келгенде эле аркардын башына келгенде ойлонуп калам да. Ушуну көргөндө ойлонуп калам да. Анан бир жасап көрөйүнчү, анан биринчи аттын башынан жасап көрдүм. Аттын башында окшоштурдум, бирок андай эле кооз чыкпады. Өзүмө жакпаса жасабайм да. Пулуңузга толбоду. Негизи ага чейин олорун жасап атканмын. Буту жокторунчу. Анан бир күнү отуруп ушундай бир баягы илхам келип калды. Көзүм түнү мен немесин түзүп чыгам, макет түзүп мынтип ойлонуп чыгам го. Эртең менен туруп аркардын башы менен бүгүн жасайм деп ошону жасап алдым да. Кудайдан болуп. Анан жасап көңүлүмө толду, көңүлүмө толсо коем. Анан толбосо койбойм да. Ошодон анан ушундай
негизи ошо себеп мен карындашым болду буга. Ошол ушундай көрсөтүп сүрөттөрүн аны ушудан жасап калдым да. Эми аны ошондой эле башка бир бизге буйрук бергендер неме болуп калышат, буйруктун бергендерчи. Мага мындай формада, андай формада ошо менен эле өнөр күчөйө берет экен да. Күндөр жаңы кире берет экен, ошентип күчөйө берет экен негизи. Идеяны кардарлар берет экен көпчүлүк. Ошондой болот көбүнчөсү. Идеяны кардарлар берет. Туура айттыңыз. Анан бул боз үй дагы бар экен. Бул дагы тамак ашка колдонула турган боз үйбү? Тамактардын үстүн жаба турган, биз азыр кафе ресторандарга барганда өзгөчө бир шишкебектердин үстүн боз үй менен жаап коюлу бизди таң калтырып атышат го. Ооба, түндүгүнөн бул чыгып. Бул нерсени боз үйдү бул негизи мындай көрсөтмө сувенир неме болгон нерсе бул жасалган. Бунда эле кийин саат мага чейин бир кафенин балдары келип калышты. Ушундай 4 бурчтук тактайын көтөрүшүп, ушуга бир үстүнө 4 бурчтук кылып боз үй жасап бересиз дегенде мен жасай албайм дедим да, мен андай жасай албайм, менин капа болду. Мен негизи бир нерсеге басым жасап кетким келет да, кыргыздарда эч кандай 4 бурчтук буюм болгон эмес. Кыргыздар баардыгы толук болгон. Мисалы үчүн биринчи эле баштаганда айталы боз үйдү. Боз үй мындай тегерек болгон, ичкен кесеси тегерек болгон, табак аш тегерек же болсо мындай аварный дегендей сүйрүүрөөк азыр. Ушундай бул кыскасы ошондой пайдаланышкан. 4 бурчтук эч нерсе пайдаланган эмес да. Мисалы үчүн мына ошондой 4 бурчтукту пайдаланган эмес кыргыздар. Булар ошо баягы суши ролл үчүн эле азыр жаңы чыгып аткан нерселер бар. Башка жактан келген нерселер дейин. Анан негизде кыргыздар ушу толук нерсеге басым жасаган да. Өздөрү кеңешкендерди де баягы ийрөттүрүп, түз кеңешели деп толук болуп отурушкан. Ошол жерде боз үйдүн ичинде отуруп ошол жерде кеңешкен. Сыртта деле көрсөтсөк, баягы кинолордо башка нерселерде илгери сүрөттөрдү көрсөк, толук болуп отурушкан, мындай болушуп, мындай бир 4 бурчтук столго же мындай отурушкан эмес, баары толук отурушкан. Анан ошо боз үйдү айттым ошо жигитке, сен иним мен бир жасап көрөйүн. Мага бир мындай бир нерсенин сүрөтү түшүп атат. Ошону элестеп атат. Жасап көрөйүн, анан жакса макул дедим. Жасап, анан ошо жасадым, астында тактай менен үстүнө боз үйүн кийгизип, ал 1,5 метрден чоңураак болот. Диаметрчи. Анан ошону жасадым, жасасам, ошол эле күнү бир канчасын жасап бер деп буйрутма беришти. Анан ошодон башталып кетти да, ошо биринчи Кыргызстанга жаңылык киргизген десем болот. Кекеев деген кафеде ошону жасаганбыз. Андан кийин тиги Рим деген ресторан жасатып кетти, оңор эмес көптү. Андан бир 10 саат алып ушундай жасап. Жалаң эт тамактарды жасаган Кекеевде. Ошондой. Биздин агайыбыздын эмгектери бар экен, мошулар бар экен. Немелеринде түтүн чарып койгондо ичине мындай саласың, андан түтүн чарып койсоң болот деп ошолордун ошо идея берген биз болдук негизи ага. Алардыкы башкачараак болчу. Мага жакшы болду да. Ага, эми сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, жыгачылык өнөр туурасында, анан идиш аяк, анан кыргыздар кандай буюм тайымдарды колдонгон, кандай идиштерди колдонгон маалымат бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон берели. Кайсыл жактан сизди көрүүчүлөр идиштериңизди таап алыш керек, кантип издейт, маалымат берип өтүңүз. Чоң рахмат. Башынан бул өнөрчүлүккө негизги түткү берген чоң атам болду, ошол адамга ыраазычылык билдирем, чоң атам жаткан жери жайы болсун. Өзүмдүн атам да ошо комуз чепти, ал кишилер ошо комуз кайбайын ошо эмеле болчу да киши. Анан апам чоң энем, өзүмдүн апам деле баягы оюп, ушундай кыргыздын алардын оюларынын түрлөрүн да айтчу. Баягы аттары бар да, ар бир кыргыздын оюсунун аттары бар. Эми аларды айтып отурган убакыт жок азыр. Ошондой болчу, ошолорго Аллахым ыраазы болсун. Кыргыз элибизге дагы мына улуу Рамазан айында турабыз. Баарын туткан орозлорун Аллахым кабыл кылсын, силердин да кабыл кылсын. Тынч болуңуздар. Сиздердин телекомпанияга дагы, телеберүүгө дагы ыраазычылык чоң, ушунча чакырып бизден ушундай маалымат алып атасыздар. Чоң рахмат. Тынч болуңуздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк бакыт болсун сиздерде. Кудайым тынчтык берсин. Негизи эле кыргыз элибизге, бүт эле адамзатына Кудайым тынчтык берсин. Негизги биздин каалабыз ошол. Рахмат агай, ыраазычылык билдиребиз. Сизге да ийгилик болсун, бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн өзгөчө куттуу коногубуз болду. Өзгөчө пайдалуу кеңештер да болду. Жалпыңыздарга бүгүн биздин студиябызда коноктогу. Ооба, урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай өзгөчө жыгач идиштерди жасаган жыгач уста, анан дагы ар бир идиште кыргыздын оюм чийимдери дагы, башкача айтканда кыргыздын орнаменттери дагы бар экен. Эң башкысы жыгач көпчүлүк учурда агайыбыз жаңгакты колдонот экен, кесиптешим. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде мына ушундай өзгөчө пайдалуу эфирдеги коногубуз Нурхалил Арзыматов агайыбыз болду. Алдыга куттуу коноктор менен да биргеликте болмокчубуз. Алыстабай туруңуздар, дагы кызыктуу маектер болмокчу. Алыстабай туруңуздар.